Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсү болду. Алдыдагы жарым саатта биз кыргызстандыктардын жашоосу жана жаратман каармандар тууралуу баяндайбыз. Анда программанын биринчи бөлүгүндө. Кыйынчылыкты жеңип, мыкты чыгармачыл адиске айланган Бирман жалуу Нишана Жээналиеванын ийгилиги. Канчалык мага оор болгон учурда деле, демек менин миссиям, мен ушундай эмени көрүп туруп, дагы көбүрөөп жашаш керек экен да. Дзюдо мектебин ачкан келин түптүн Долон айылында үй кожойкеси уюштурган машыгуулар кандай жүрүүдө? Канчадан бери, 10 жылдан бери мен ушу чуркап аракет кылып жүрдүм ушу дзюдону ачайын деп. Кайнатам, кайненемер против эмес, наоборот үйрөтүп балдарды. Тоолуу айылга өз күчү менен бала бакча ачкан мугалим Чынар Абдыкеримова тууралуу да баяндап беребиз. Башка айылда көрүп, балдардын апаларын жетелеп садикке барып келип, эмнелерге айтып берсе кызыгып, биздин балдар да ушундай болсо деген тилек ойдо ушуну нерсеге жеткиздим да. Эсенсизби? Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов. Көрсөтүүнү жаратман каармандар тууралуу баяндар менен баштайын. Бишкектик Нишана Жээналиева туасамайып, эки колунда бирден гана манжасы бар. Ошого карабай 6 сан аман адамдарда эле иштеп, бала тарбиялап кино тармагында да изденип келатат. Нишана адам баласы бардык кыйынчылыктарды жеңүүгө даяр болуш керек деп эсептейт. Анын автордук эне манжасы аттуу тасмасы жакында сынакта өзгөчө мактоого арзыды. Кестешим Айгерим Акылбекова Нишана менен жолугуп, анын бир күндүк жашоосун тасмага түшүрүп келген. Балет өнөрү. Балериналар табиятынан көпүлүктөй жеңил, тал чуюктай илчек келишет. Бирок алар бир гана назик эле эмес. Күчтүү дагы болушат экенин чында таң калдым ошогочу. Жанагы стереотип мен үчүн бузулду да. Энергиялуу болушат. Алардын энергиясын көрүп, мен да жанданам да. Дал ушул балериналардагы сапаттар аларга суктанган Нишанада да бар. Ал мындагы бийчилердей эле назик көрүнгөнү менен аябай күчтүү. Да, вот маленькие. 33 жаштагы Нишана туаса биринчи топтогу майып. Анын колдорунда бирден гана манжалары бар. Ушундан улам убагында айылдердин, өзгөчө жаш балдардын таң калган көздөрүнөн качкан Нишана эми дал ушул балдар бийлеген балет студиясында иштейт. Ты с кем пришла, с папой или с мамой, да? Он хотел колготки тебе взять, да, и шпиль? Бирасында өзүмдү кармачым да, балдарданчы. Как-то булар атайын эмес, айтып алышат да. Ой, мындай экен депчи там. Ой, мам, карасаң колу мындай экен, кийин эме экен депчи. Жаш кезимде жүрөгүмө кабыл алчумун, эч кимге көргөзбөй там ыйлап алчумун, может быть, даже ошо. Азыр вот балдардын арасында жүрүп, уже тамашалашып, келип, кармап кетишип, ой, эмнеге мындай деп таң калышат. Мага жагат жумушум. Би студиясында Нишана менеджер болуп иштейт. Ишиндеги милдеттери менен бирге ар бир келген кишиге ачык маанай тартылоо да ал үчүн маанилүү. Хорошо. Вы мне только напомните, да, по WhatsApp напишите. Кечки саат 8. Иш күнү аяктар замат Нишана сүйүктүү иштен эми үйүндөгү аны күткөн сүйүктүлөрүнө шашты. Бул общий кухнябыз. Тетиги сарчаник меники. Мы там кушать готовим. Проходите. Привет! Привет! Как дела? Милда? Нишана апасы жана 5 жаштагы баласы Алихан менен Бишкектеги жатаканалардын биринде жашайт. 2 жыл мурда ал жолдошу менен эки ара жолго түшкөн. Турмуштун дагы бир соккусу болгон жеке жашоосу туурасында Нишана сөз кылууну каалабайт. Ар бир адамдын жашоосунда сөзсүз бир миссиясы болот да, бул эмедечи, бул жашоосунда. Анын демек менин миссиям канчалык мага оор болгон учурда деле, демек менин миссиям, мен ушундай эмени көрүп туруп, дагы көбүрөөп жашаш керек экен да. Алихан менен ойноп баганга аралашуу же үй жыйнап тамак жасоо, кыскасы үй тиричилигинин дээрлик бардыгы Нишананын колунан келет. Мага туурап даярдап,
арчып эме кылып койсо эле жасай берем да. А эгерде эч ким жок болуп, разные ситуации бывает же. Курсагың ачса айла жок арчыйсың да. Эмем бар да, билбейм ошого жетпей койдум. Мне кажется, Кыргызстанда болсо керек, картошка арчыгыч бар экен да, интернеттен көргөм да. Вот ошондойго жетпей жүрөм. Ошондой тапсам, аябай сонун болот эле. Мынтип Нишананын өз алдынча оокат кылуусуна энеси Бурулкандын эмгеги чоң. Апасы ушу күнгө чейин кызынын жардамын аябай келет. Бар жокто өзүң жасайсың, бар жокто өзүң алдыга жыласың деп турмуш менен ушунчалык күрөшө билүүнү үйрөткөм да. Кошуналарым урушат эле мени. Эмне сен ушу кызга кир жуудурасың, эмне сен суу таштасың деп. Жок, булардын баарын өзү жасап үйрөнүш керек. Сен менин көзүм өткөн эл, мен буну аяп, аябай турмушка оптимисттик көз менен карайт, өзүнүн көз карашы бар. Аябай сезимдүү кыз, мен сыймыктанам мен ушундай кызды болгонумачы. Энесинин колдоосу, өзүнүн энелик сезими Нишананы 7 жылдан кийин кинонун өрүнө кайрып келген. Нишана Искусство институтунун режиссер Темир Мирназаровдун режиссерлук курсунун бүтүрүүчүсү. Анын былтыр тарткан эне манжасы тасмасы жергиликтүү сынактарда аял режиссерлор форумунда өзгөчө мактоолор карзыган. Тасма режиссердун өксүгүн баяндайт. Анда аркыл кесиптин ээлери манжалар аркылуу иштеп жатканы көрсөтүлөт. Нишана 10 мүнөттүк тасмасы менен көрүүчүгө ар бир манжанын баркын жеткирүүнү көздөгөн. Бирок режиссер өзү жашоосундагы кыйынчылыктарга чыдап, ал тургай аны көтөрө билүүнү жашоосунун миссиясы катары кабыл алууга үйрөнгөн. Айгерим Акылбекова, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Бишкек. Нишанага чыгармачылык эргүү, бакубат саламаттык тилейли. Кийинки сөз данектүү каарманыбыз Түп районунун Долон айылынын келине спорт чебери Жаркын Кожомжарова тууралуу болот. Анын демилгеси менен айылда дзюдо ирими ачылып, машыгуулар мектеп программасында да киргизилиптир. Адегенде ирим түптө оюнда жок Жаркын айылдаштары кайын журтунун сунушу менен балдарды машыктыра баштаган экен. Долондук дзюдо оюнча спорттун чебери Жаркын Кожомжарованын иримин кабарчыбыз Асейин Мадамбеков барып көрүп, спортчу келин менен баарлашып келген. Саат таңкы 8. Дзюдочу Жаркын биринчи группасы менен машыгуусун баштады. Адегенде балдарды жүгүртүп, ар кандай көнүгүүлөрдү жасатып, денесин жибиткенден кийин маттын үстүнө өчөт. Мына захватыңызды алмаштырдык. Коркпой маңдайыңызды тура жүрүңүз, мындай. Башыма колтуга кирип калат. Көрдүң? Ал эмне? Чагым тужайыр. Айсай кой. Жаңы биринчи приемдорду отработка кылабыз, кайсы прием жасап атканыбызды. Андан кийин жаңы алар өткөндөн кийин бир аз жаңы приемду үйрөтүп баштайм. Кандай захватты кармаш керек, кандай тоголонуштар, кандай жыгылыш керек, биз ошолордун баарын үйрөтөбүз. Спорттун чебери Жаркын дзюдо боюнча Кыргызстандын 3 жолку чемпиону. Бир нече жолу эл аралык мелдештерге да катышып, күчүн сынаган. Мындан 10 жыл мурун ушул Долон айылындагы жигит менен үй бүлө куруп, өзү туулуп өскөн Каракол шаарынан айылга келген. Жаркын келиндик милдетин аткаруу менен бирге спортко карата ашкысын жашыра албай, спорт менен машыгуусун таштаган эмес. Аны менен келинге карата кылымдардан берки калыптанган көз карашты өзгөртүп, мектепке дзюдо иримин ачкан. Ошо балдарды үйрөт деп атаң кайнемдер уруксат берип, бияка ошо залга аракет кылды да, бизде ошо жака канчадан бери 10 жылдан бери мен ошо чуркап аракет кылып жүрдүм, ошо дзюдону ачайын деп. Кайнатам кайнемдер против эмес. Наоборот, үйрөт балдарды. Үйдө жатканда эмне кыласың дейт да. Жаркын мугалимдик тажрыйбасы жоктугуна карабай, мектеп жана райондук билим берүү бөлүмүнүн көмөгү менен айына 24 саат сабак өтүүгө макулдук алып, күнүгө 3 топко 2 нөөмөт менен дзюдого машыктырат. Жаркын спорт сабагын өтө баштагандан тарта көп ата-энелер балдарын машыктырууга атайлап алып келишип, өздөрү да шыктанышкан экен. Мен бүгүн кызымдын тренировкасына катышып көрөйүн деп келгем да. Кудай буйрса кызым жакшы экен. Бул кызым мисалы өзүм барайын деген деди да, ана мен бир көр дедим да барыпчы. Көрсөң бир барып көрсөң анан кызыгып кетти. Эми кудай буйрса жакында 2 ай болду да. Эми кудай буйрса кимон алып беребиз.
келинибизди кошуна эле талашты да, бирок берген жокпуз. Талашып алдык, бирок матыбыз жок болчу да. Матты мына кичинекей болот, апердик. Антке менен спорт чебери менен окуучулардын ышкысын баскан бир көйгөй бар. Ал күрөшүүгө жакшы шарттын жоктугу. Мат кичине тар болот, мындан да көп болсо жакшы болот эле. Кой бербейсиң, спорт септен кайра жапкан атпайбы. Жаркын балдарды машыктыруу менен катар үй оокатына да жетишет. Кээде кармалып калса, спортто өнүктүрүп, элеттен да спорт чеберлерин чыгарса деп колдоо көрсөткөн кайын журту нааразы болушпайт. Башында эле келгенде эле бул жагын айта берчүбүз. Келинибиз дүйзө боюнча эме ашсаңарчы. Бу дөңгө деле көк чөпкө алагы шырдыктар чыгарып берели, тегеректин балдарын көтөрүп чаптыра бер деп мындай тамаша иретинде айтчыбыз. Анан тегерек башында баягы тегерек көп таң калган жокпу, айылдан анан кийин машыктыра баштаганда. Ой, сенин келиниң спорт боюнча десе эле жөн эле эметсек, дүйзө боюнча шумдуктурбай балдарыбыз айтып келип атат. Жаркын эже деп жөн эле жетине албай минттик, тигинтик деп үйгө келип алып бизди туурап атат, ошо мектептен жасаганын деп эми айтып атышат да. 3 уулдун энеси Жаркын өзүнө шык, дем берген спорттун бул түрүн жаштар жакшылап үйрөнүп алышса, атактуу спортсмен болушпаса да өз ден соолуктары менен коопсуздугун сактоого көмөк берет деп ар дайым дилгер. Курулуш тармагында иштеген жолдошу Турат Мамбетакунов жубайынын бул оюн ар дайым колдоп, дайым шарт түзүү аракети күч. Асейим Адамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу. Кийинки жаратман каарманыбыз Алыскы Чаткал районундагы Коргонсай айылында турат. Ал мугалим Чынар Абдыкеримова. Чынара былтыр өз күчү менен бала бакча түптөгөн. Бул айылдагы алгачкы ирет ачылган мектепке чейинки мекеме болуп калды. Жалал Абад облус борборунан 350 чакырым алыста тоо койнунда орун алган Коргонсайга кабарчыбыз Руслан Калматов барып, Чынар Абдыкеримованын бала бакчасын видеого тартып келген. Тоолуу Чаткал районунда учурда 1 метрден ашык кар бар. Ата-энелер балдарын бала бакчадан алып кетүү үчүн негизги кышкы чананы колдонушат. Райондун Коргонсай айылындагы бул заманбап бала бакча 1 жылдан бери бөбөктөргө кызмат көрсөтүп келе жатат. 36 жаштагы айыл тургуну Чынаранын демилгеси менен аны демөөрчүлөр салып беришти. Ушул нерсени ачып мен балдарды көчөдөн көрүп, чаңгыны алып, ушинтип жүргөндөрүн көрүп, башка айылда көрүп, балдарын, апаларын жетелеп садикке барып келип, эмнелерге айтып берсе кызыгып, биздин балдарда ушундай болсо деген тилек ойдо ушул нерсеге жеткиздим да. Былтыркы жылы ишке берилген бала бакча Коргонсай айылында алгачкы ирет ачылган мектепке чейинки мекеме болуп калды. Азыр мында 2 тайпада 50 бала тарбияланып жатат. Чынара долбоор жазышты окутуулар аркылуу өз алдынча өздөштүрүп, тарбиячыларды да өзү тандап окутуп жатат. Өзүмө кошо тарбиячылар тарбиялап алсам деп ушул жерден кадрлар тартып, Өзүңүз тарбиялап. Ооба, ушул жерден чакырып, окууга ушул жерден тапшырып, ушу иш башталган күндөн баштап окууга тапшырышты. Мына бүгүнкү күндө бирөө боско барып келди, экинчиси боско кетти. Жалал Абадтын борборунан 350 чакырым алыстыкта бийик тоолуу аймакта орун алган Коргонсай айылындагы бала бакчанын шарты борбордогу мекемелерден кем калышпайт. Жылуу жана муздак суу чыгып, канализация аркылуу ажатканалары да имарат ичинде жайгашкан. Жакынкы күндөрү балдардын санынын көбөйгөндүктөн дагы демөөрчүлөр менен кошумча имарат салып жатышат. Чынара мындан кийинки жумушун жана аракетин келечек муундардын тарбиясына жана билимине ар-нарын жашырбайт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу. Сиз дагы Данистеге сунуш пикир калтырсаңыз болот. Ошондой эле кызыктуу каармандар болсо да кабарлап коюңуз. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'де Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиз Азаттыктын телеэфирин көрүп жатасыз. Студияда мен Сабыр Абдымомунов. Анда программабыздын экинчи бөлүгүндө. Нарындагы таза суусу жана мончосу жок Карачи айылынын турмушу. Күнүгө бир маал келем үйдөн балдар менен чай ичишкен да. Кир жууганда 2 маал, 3 маал. Кыргыз элинин даанышман акыны Молдонияздын Кадамжайдагы үжүрө мектеби кароосуз калып, атүгүл талкалана баштады. Бул жөнүндө кайрылганбыз. Бирок алар буну ишке ашырабыз деп сөз беришкен. Биз азырга чейин үмүт кылып жүрөбүз. Бишкек сейилдегени чыккан же жөө баскан адамдар үчүн канчалык ыңгайлуу? Атайын тасманы сунуш кылабыз.
Вот эта часть самая ужасная. Просто я здесь живу и часто двигаюсь вот здесь вот. И вот эта часть меня всегда больше всего убивает. Көрсөтүүнүн нарынан келген баян менен уланталы, Нарын районунун Карачи айыл тургундары 90-жылдардан бери таза суусуз жашап келе жатышат. Айыл четиндеги арыктан айылдын эли да, малы да бирдей суу ичет. Мындан улам айылдыктар арасында сарык жана ичеки карын ооруларын жуктургандар да катталып турат. Сууга жогорку аймакта иштетилип жаткан кендин, сазын саркындылары кошулат экен. Муну билген коноктор бөтөлкөдөгү сууларын кошо алып келүүгө аргасыз. Таза сууга жана мончого жетпеген Карачиге кабарчыбыз Мирлан Кадыров барып, абалга өз көзү менен күбө болуп келген. Сайдан мал менен кошо талаша суу алып жаткан карачиликтер бул көрүнүшкө көнүп бүткөн. Алар күнүмдүк тиричиликке жана тамак ашка бул сууну пайдаланбаска аргасы жок. Үйгө ташып барган соң сууну тундуруп, кайнатып ичебиз дейт тургундар. Сарык ооругандар көп болуп атат. Бул суудан болуп атат, бөтөнчө март-апрель айы кыйын да. Анан жайкысын бул Солтон сарынын эмеси келеткен киргенде бул кыйын. Анан ушинтип эле айлаң жок, анан эмне кылабыз? Ичебиз да. Ичүүгө туура келет экен. Адатта сууну аялдар 2 фляганы эшекке артып алып ташышат. Сайдан суу ташымайга өздөрү бышып да, көнүп да түшкөн. Ошентсе деле аларды кир жууган күнү суу ташыган айрыкча кыйнайт. Күнүгө канча мал келесиз? Күнүгө бир мал келем, үйдөн балдар менен чай ичип ичкенде, кир жууганда 2 мал, 3 мал. Кетип да муну менен 3 келем. Кир жуугандачы баланын кийимсин. Мында күндөрү бир эле мал келем. Суу тартыштыгы аз келгенсип бул айылда монча да жок. Менчик мончоосу бар жалгыз Бейшенбек Калчаев. Айыл эли ошол мончого түшүп турушат. Бирок кожоюн мончо жаккан күнү сайдан суу ташып атып, чарчап бүтөт. Жетеби бул экен суу? Канча киши түшөт бул суу? Саатына 2-ден 4-кө чейин киши түшөт. Кээ бирде 2 киши, кээ бирде 4 киши түшөт. Могу 4 кишиге жетет. 4 кишиге жетпейт бул суу. Дагы 4 канистр берип калабыз. 4 кишиге, бул 2 кишиге жетет. О 4 канистр. Ушундай ташыйт экенсиз эми эмгек сакталат? Эмгек акталат эми. Акталат, отун сууга чыгаргандан кийин бир болжолу 1,5 миңдей сом түшөт жумасына. Сууну үнөмдө деп айтасыз? Үнөмдө деп айтабыз сууну. Ал эми жергиликтүү бийлик айылда таза суу маселеси ушул жылы чечилип, ар бир үйгө киргизилип берилет деп убада кылып жаткан учуру. Таза суу буюрса 2018 жаз менен башталат деп үмүттөнүп атабыз. 2017 жылы ноябрь айында тендер жарыяланып, тендер ойнотулуп, ал тендерден Юнис курулуш деген фирма утуп алган. 36 миллион 800 миңге. Кудай буюрса жаз менен мамлекет акча которсо эле башталат деп үмүттөнүп атабыз. Деген менен Карачи айылынын тургундары жакынкы 5 жылдан бери анамына таза суу чыккана калды деген өкмөттүн сөзүнө кулактары бышып, аткарылбаган убадага ишенбей деле калгандай. Бул айыл таза суу менен биринчи жолу 1960-жылдардын этегинде жабылып, бирок насосу бузулгандан кийин таза суу ичпей калышкан. Айыл таза суусуз жашап келаткандыгына быйыл 30 жылдан ашат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу. Эми Нарындан Баткенге өтөлү кыргыз элинин даанышман акыны Молдо Нияздын кадам жайдагы балдарды үжүрө шартында окуткан жери көп жылдан бери кароосуз калып, акырындап талкалана баштаптыр. Азыркы Кызыл Булак айылында жайгашкан бул үңкүргө кирүүчү жол да жеке менчикке өтүп тосулуп калган. Кыргыз жазма адабиятынын баштоочуларынын бири, ойчул акын Молдо Нияз өз учурунда жергиликтүү балдардын сабатын ачып, мектеп катары пайдаланып келген бул үңкүрдүн азыркы абалын кабарчыбыз Медербек Ниязалиев видеого тартып келген. Бул үңкүр биз бала экенибизде бар эле бул үңкүр. Бул мананда дуалар бар эле. Ушуна дуал да энди. Бул жерде очок болгон, бияга тосулган. Кышта бетте чоңотабыз балдарды окуткан экен. Молдо Нияздын чебереси 60 жаштан ашып калган Эшимбек Мурзаев үңкүр тууралуу бала кезинен эсинде калгандарын көз алдына мына ушинтип элестетип жатат. Анын айтымында эл айылдагы алгачкы мектеп деп аздектеген чакан үңкүргө эч ким маани бербей, карабай койгондуктан ушундай абалга келди. Өзү чоңотаанын таги үйү Карадабан деген жер бар. Үйү ошо Карадабанда. Бетте балдарды кышта түшүп келип тоодон. Бетте балдарды окуткан жайында чыгып кеткен Карадабанга. Кыргыз жазма адабиятынын баштоочуларынын бири.
Ойчул акын Молдонияз мектеп катары пайдаланган тоо боорундағы үңкүр учурда мал жандыкка чөп гана болуп турат. Ага баруучу жолду да ошол жердеги жашоочулар коргонуна кошуп тосуп алышкан. Айылдагы мектептин тарых мугалими, Молдонияз музейинин башчысы Гүллола Нажиева үңкүрдү көрүү үчүн көптөгөн элдер келерин, тарыхый жайды сактап калуу керектигин белгилейт. Бұл өзі ошол Молдонияз чоң атабыздын урпактарына таандык жер болуп эсептелгендиктен ал ушул урпактарына гана калтырып койгонбуз. Алар өздөрүнүн ушул чоң атабыз деген сыйлаган болсо ушул немени сактап калышмак. Анан бир канча университет, институт жана башка жерлерден келип ушул үңкүр боюнча маалымат алып кетишет. Молдонияздын үңкүрү жайгашкан аймакта акындын урпактары жашайт. Алар үңкүрдүн урап баратканын айтып, жергиликтүү бийликке, айылга келген эл өкүлдөрүнө кайрылышкан. Бирок тарыхый жайды сактап калып, аны кийинки муунга элдин билимге умтулуусунун бир көрүнүшү катары таанытуу аракетин көрүүгө бийлик өкүлдөрү да, ошол жердин эл шайлаган депутаттар да маани беришкен жери жок. Бул жөнүндө кайрылганбыз. Бирок алар буну ишке ашырабыз деп сөз беришкен. Биз азырга чейин үмүт кылып жүрөбүз. Молдонияз чоң атабыздын ошол 200 жылдыгы боло турган болсо, ошого Кудай кааласа аракет кылып атабыз. Кадимкидей музей кылып жашаган жерине кылайлы деген чоң аракетибиз бар да. Сиздин шаар же айыл адам жашоосу үчүн ыңгайлуубу? Ушул суроону соц тармактарда айрым бишкектиктер байма-бай талкууга салып турушат. Бүгүн биз өлкөнүн борбору Бишкек кааласын айрым жарандык активисттердин көзү менен көрүп, пикирин тыңдайлы деп чечтик. Демек, Бишкек сейилдеген же жөө жүргөн адам үчүн канчалык ыңгайлуу? Кестешим Адилет Бектурсуновдун тасмасынан жооп издейли. She does a lot of daydreaming, imagining herself as the extrovert that she is not. She goes over and over little events in her life, reliving her successes. Я чувствую себя в городе вообще некомфортно. Для понимания, я родился в этом городе, вырос, всю свою жизнь прожил здесь, но в последнее время я хочу переехать. То есть для меня, допустим, лет 10 назад такая мысль вообще бы в голову не пришла бы. Мен шаарда өзүмдү таптакыр ыңгайлуу сезе албай калдым. Мен Бишкекте төрөлүп чоңойсом да, соңку жылдары башка шаарга көчүп кетким келип жатат. 10 жыл мурда мындай ой таптакыр келчү эмес. Кичи шаарларга барайын дейм, бирок ал жакта менимче жумуш таба албай калам го. Это отсутствие работы, конечно. Вот мы находимся в самом центре Бишкека. Мына биз Бишкектин эң чоң ортосунда турабыз. Эң жакшы шарттар ушул жерде деп айтып жүрөбүз. Арине мына көрүп турабыз. Мисалы, арабада олтургандар үчүн пандустар талкаланган. Вот он пандус, вот он разрушен. Вот эта часть самая ужасная. Просто я здесь живу и часто двигаюсь вот здесь вот. И вот эта часть меня всегда больше всего убивает. Ушул жер эң жаман. Мен бул жерде жашагандыктан тез өтүп турам бул жерден. Дал ушул жаман жер жаандык ашайтат. Балабызга араба тандап жатканда ушул жаман жолдорго ылайыктуусун издей баштайсың. Дөңгөлөгү чоңураагын, амортизатору барын тандайсың. Кадимки велосипедти тандагандай эле. Выбираешь специально, чтобы колеса были побольше, чтобы была амортизация, потому что, учитывая там всю эту неровность дорог, выбираешь даже коляску, ну, так же, как и велосипед. Вот мы идем пешком, да, опять видим, что никакого плавного перехода на тротуаре нет. И сразу же начинаются товарищи, которые используют любую площадку как парковку. Мына биз азыр жөө баратабыз. Тротуарда бир бөлүктөн экинчи бөлүккө өтөрдө тегиздик деген жок. Анан кээ бир жолдоштордун каалаган жерде авто токтотуучу жай катары пайдалангандыгын көрүүгө болот. Бир чети паркинг жайларында табуу кыйын. Мен өзүм машинада жүрөм. Чындыгында токтотуучу жай табуу кыйын. Поездок совершаю на автомобиле, поэтому я прекрасно знаю, о чем я говорю. Вот мы в принципе видим, вот до этого мы проезжали, там был какой-то тротуар. Мына бул жерде тротуар бар. Тротуар есть, вот тротуар нет. Эми тротуар жок. Бул жерде көптөн бери бүтпөй турган курулуш бар. Элдер минтип басышат. Вот так вот ходят, вот посмотри, вот снимай как раз, как люди проходят здесь. Да, вот темнеете, да? По грязюке. То есть он не только заблокировал переход, но еще и заблокировал вот этих людей, которые припарковались здесь нормально, да? Вот, ну, сама по себе, ладно, вот если сейчас на инфраструктуре сосредоточиться вне относительности нашего самосознания общественного,
Мы видим, да, вот, допустим, вот мы прошли, тротуара нет, грязь, то есть за забором, я, честно говоря, упустил, что это такое, то есть мы видим, что за забором это просто стоянка, да, вот. Карап көрсөк, бул жакта курулуш жок экен. Жөн гана авто токтотуучу жай бар экен. Демек, мындан жыйынтык чыгарсак, бул урматтуу машина биринчи орунда. Осознает положение автомобиля, он считает себя королем, пожалуйста. Да, я злюсь, что я здесь хочу гулять с ребенком, а здесь машина проезжает. Ооба, жиним келет. Мен бул жерде бала менен сейилдегим келсе, машина жүрүп баратат. Мен айдоочуга жинденем. Бир жинденсем эле өзгөрүп кетпейт да. Менимче жинденип эле койбой, бир нерсе жасаш керектир. Же мэрияга барып иштеш керекпи? Мэрию, например. Еще раз, для того, чтобы поменять... Шарттарды өзгөртүү үчүн саясий эмес, эрк керектир. Мэрияда иштегендердин баары эле адамдарга атайлап жамандык кылгысы келбейт да. Атайын жашагандарга жаман шарттар болсун деп ойлобосуздур. Менимче бул система ушундай түзүлүп калгандыр. Коррупция болушу мүмкүн. Коррупция, система. Одна из основополагающих проблем взаимодействия, да, там, общества и городских властей, и вообще властей, когда... Бирден бир маселе коом менен шаар бийлигинин байланышы. Чиновниктер жамааттан жакшы билебиз деп ойлошот. Элге эмне керектигин алар өздөрү эле чечип коюшат. Пландарды түзүшөт, коомго даярын сунушташат. Что-то будет внедряться. Примеров безалаберного отношения и к планированию, и к строительству тоже. Вот, мисалы, бул көрүнүш алардын шалакы мамилеси. Кантип анан жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жер барып таштандыга такалсын. Бул таштандыны кураардан мурда пландаган адам ошол жер кандай экенин билген эмеспи? Анан пландаган адам курган адамдан бул ишти кантип кабыл алды? Ойлонулбагандай. Мындай көрүнүштөр аябай эле көп Бишкекте. Прямо в мусорку упирается, да? Чем они думали и как они вообще к своей работе относятся. И это не одно такое место. Мен арадан 3 мүнөт өтпөй келдим бул жерге машинамен. Келсем, кызым о паркмайттын ичинде экен. А мен киргизбей койдум. Ошол келинчегим где-то 3 сааттан кийин каза болуп калды. Она не смогла, да, некуда, потому что здесь арык, и вот этот столб. Ал аялдын машинеден качканга да мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Себеби бул жерде арык, бул жерде зым карагай. Карасаңыз, жөө кишилер өтүүчү белги кандай жайгашканын. Бул жерде арыктан өтүү кыйын. Кары картаңдар, майыптар, балдарын коляскага салган энелер таптакыр эле өтө албайт. Муз тонгон мезгилде эч ким өтө албай калат. Бир жылда 6 адам каза болду бул жерден. 6 человек здесь уже насмерть, со смертельным исходом погибло. Вообще смертельное место. Вот постоянно здесь... Бул кандуу жер болуп калды. Дайыма кырсык боло берет. Бийлик жол чырак коюш үчүн дагы канча адам өлүшү керек? Чтобы еще людей умерло, чтобы они поставили этот светофор. У меня есть чувство, что это вот мой город. Я в этом городе живу. Менде бул менин шаарым деген сезимдер бар. Мен бул шаарда жашайм, балдарым чоңоет, иштейм. Албетте, татынакай, ыңгайлуу, жашыл шаарда жашагым келет. Хочется жить в красивом, комфортном, зеленом городе. Сизге жанагы эле суроо, сиз жашаган шаар же айыл адамдын жашоосу үчүн канчалык ыңгайлуу? Ушул суроого өзүңүздүн жашаган жериңиз же шаарыңызды тартып бизге салсаңыз болот. Биздин WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Ушуну менен Данистен кезектеги чыгарышын жыйынтыктайбыз. Студияда Сабыр Абдымомунов болду. Бардык видео текабыз Азаттык чекит орг сайтында. Эсен туруңуз.